Дал ушул Ден Сеппина менен Интергалпо көчөсүнүн кезилишинен 41 жаштагы Замира Оторбаеваны машина сүзүп кеткен. Анын кесепетинен кол буту сынган эне азыркы тапта акыйкатты издеп жаткан учуру. Деги эле чындык издеп жаткан эненин акыбалы кандай? Аны биргеликте көрөбүз. Ошол күнү жумуштан келаткам. Түн саат 11:30 келаткам да. Эки жакта машина токтоп турган. Мен пешеходдон өтүп келесем, өтүп бүтүп бурулгандай эм өзүм жака Интергалпо жака карап бурулганда арты менен келип тарстетип сүзүп салды. Замира Оторбаева 4 кыздын энеси. Бишкек шаарында көп жылдан бери тигүү жаатында иштеп, балдарынын тамак ашына, окуу куралына жана кийим-кечектерине акча таап келчү. Ошол каргашалуу окуядан бери белинен баса албай, минтип төшөктө жатып, эч нерсеге жараксыз болуп калганын көрүүгө болот. Акыйкатты издеп биздин каналга кайрылган эне күнөөлүү тарап азыркы тапка чейин жазасын албай жатканына нааразы экенин айтат. Өзүм билбей калдым. Көзүм ачсам толтур адам жанымда туруптур. Бетиме суу сээп, эже жагысызбы деп менин багынтып кыздар тургузушуп атыптыр. Тура албай ордуна жаттым ошол жерде эле. Анан баа жерде мени сүзгөн бала келип мас экен. Мени көтөр деп эле булкулдатып, жулкулдатып эле машинасына салып айдамакчы болуп калды. Машинасын мынтып тормозду берип, жулкулдатып, мен жаным ооруп атса, машинасын жулкулдатып мынтып айдап баштады. Анан балдар токтотушуп, силерде гана балдар токтотушуп, ключун алып, айдабайсың, скорый келет, милиция келет, анан салып беребиз. Ушул жерде турасың дешип кармап калышты. Анан скорый келди, чакырышты. Скорый келгенде мени скорыйга салышты. Анан скорыйдан кийин ушу ГАИ келиптир. Мени скорый алып кетти. Көтөрүп салышты, апарып больницага жаткырышып, текшеришип. Анан томографияга түшүрүштү. Эртеси бир күндөн кийин томографияга түштүм. Түшкөндө эки белим, омурткам, сөөк жаракка кетип сыныптыр, көпчүгүм сыныптыр. Көпчүгүн үстүндө мындай жоон келген нерсе жаракка кетиптир. Ошол нерв ал жерде операция кыла албайбыз, бүт нерв тамырлары жерде нерв бар деп ошондой дешип врачтар ошентти. Башым ооруп жүрдү, кыйлага чейин сокращение алыптыр, бул жагым айнекке тийип, терезе сынып кеткен. Кыйлага чейин өзүмдү башым башкара албай жүрдүм да, көпкө чейин башкара албай жаттым. Анан ошол жерде жатып 10 күн лечение кылышты, укол дары кылышты. Дары-дармегим алып берип атты. Больницада келип, эртеси келип, дары-дармегим алып берип атты. Анан үйгө чыктым. Чыкканда скорый менен алып кетели дегенде акчам жок деди. Макул деп анан эптеп кыздарым алып чыгып келишти, скорый менен алып келишип. Үйгө келгенден бери кабар албай койду. Эми кичине болсо да келип эже деп бар тапканын берип турайын, эже кабар алып десе болот да. Кабар албай, мен акчам жок, андай мындай деп. Бул тасмада көрүнүп тургандай эле автоунаа арты менен катуу ылдамдыкта айдап, жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Аталган видео тасма жакынкы күрөөкананын камерасына түшүп калган. Ал эми бул иш боюнча Ленин райондук соту азыркы учурда карап жатат. Бирок ошол күндөн бери 4 ай өткөнүн жана эч кандай жыйынтык чыкпай жатканын айткан Замира Оторбаева күнөөлүү тарапты мыйзам чегинде жазага тартылуусун талап кылаарын айтат. 4-ай болуп атат. Сот болуп эле атат, жылып эле атат. Бири ооруп калат, бир күн бирдемке болуп калат, кыздарым барышат. Өзүм бара албай, анан доверенность жазып берген балдарыма. Ошолор барып атат. Балдарым менен квартирамды төг албайм же өзүм ооруп, өпкөмдө ооруп, дем ала албай кыйналып жаттым. Кыздарым болсо жаш. Азыр 17-де кызым упаковкада иштеп ушу багып атат. Кичинекей кызым болсо кичине. Бул да барып кичине жардамдашат. Квартирамды төлөй албайм, 3 айдан бери төлөй албай жатам. Дармектерге араң табат, тирикчилик деп кылдыратып, тирикчилик кылып.
кел деп жакшы айттым, канча айттым, Роман кел мага жардам берчи дедим, мен кыйналып атам. Кичине болсо дагы акча алып келип берип, кабар алып бир тамак аш, квартирамды төгө албай атам десем, катуу бакырып сүйлөп, акча жок, андай мындай деп эле ушинтип коюп атты. Таппай атам, акча болбой атат деп эле ушинтти. Кандай каяка кайрылышты билбейм, аяка айттым, бияка айттым, чуркадым. Мына ошондон бери жатам. Ишке чыга албайм. Эми кантип иштейм? Отурганга болбосо көпчүгүм сынган. Отуруп иштей албасам мен балдарым кантип багам? Ар кимден акча сурап карыз болуп бүттүм. Карыздарым кантип төлөйм? Эми азыр балдарыма кышка кийим да кылып бере албадым. Сууктун кычыраган күндө кроссовка кийип жүрүшөт. Кызым кроссовка кийип жүрөт. Кимге айтам билбейм. Чындык жок. Бул үй бүлөгө жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланыша алат.